Достор, барыңыздарга салам. 29-күн башталып жатат. Азыр деген мен Сент-Луис шаарындамын. Сенегалдын экинчи борбор шаары. Мурун борбор шаары болуп тур. Дакар шаары курулганга чейин Франциянын ошол колония убактысында асыр деген чыга алат. Бир көрсөтүп кетейин, бул жактар ушундай экен. Көчөлөр аябай тыкан экен. Сава. Кече күнү мен жаткан жердин жанында эле мына аябай даамдуу жасаган жер бар экен мына. Азыр ушул жерге кирип тамактанып кайра жол өтөбүз. Салам алейкум, брат. كيف حالك؟ Brother, spaghetti. And kebab one. One kebab. Бул пастаны келип кече жеп кеткен болчумун. Аябай даамдуу экен. Анан бүгүн деле ушул менен курсагымды ойгузуп сапарымды улайын деп атамыз. Бул пастанын курамы аябай эле жөнөкөй. Эт, спагетти, пияз, бирок ушул жөнөкөйлүгү менен аябай даамдуу. Негизи эле мага макарон тамактары аябай жагат. Мындай да кофе стакандар менен карайлы. Son. Abra kusura kaysa. Бул бос болсо Сент-Луис шаарыны бириктирип турган экен. Бул шаардан эң жакшы көргөн достопримечательносттордун бири экен. Бул болсо Сенегал дарыясы башталып кетип атат бул жактан. Ал эми тиги жакта болсо уже Атлантический океан. Бул жак болсо арал болуп атат экен. Ал дагы Сент-Луис шаарынын бир бөлүгү. Ушунда аябай кооз жерде экен. Мост эле узун эле экен. Аябай кооз көрүнүш экен. Аябай кооз набережныйлардын бири го дейм. Бул дагы базар экен. Бонжур. Бул жакта балык сатат окшойт. Балыкчыдан кетти. Аябай эле.
Мына бул жактан балык кармашып келишет экен. Тээ жакта болсо толтура турналарыбы, пеликандарыбы алыста көрүнүп жатат. Аябай көп экен. Чайкалар деле жүрөт. Мындай караганда бир өзгөчө шаар экен. Африканын өзүнүн культурасы, арабтардын культурасы, анан француздардын культурасы аралашкан ушундай өзгөчө шаар экен. Элхамдулиллахи деген автобустар экен. Өзүңүздөр эгерде байкасаңыздар, ошо алдында чоң элхамдулиллахи деп жазып коюшат экен ушундай автобустарга. Жанатан бери байкап жатсам, бул шаарда өздөрүнүн тазалык системасы бар экен. Аябай мындай таза кармашат экен көчөлөрдү. Ошонусу көзгө урунду. Жакшы көрүнүш. Бул жакта негизги жүк ташуучу малдын ролун ошо аттар аткарат экен. Алдыңкы мамлекеттерде Марокконун аяктарында эшектердин саны аябай көп болсо, бул жакта болсо жаланган аттар экен. Азырынча бирдай эшектин бардыгын байкай элекмин. Да автобус токтоп турган болчу. Аябай сонун кадр болуп берди. Адамдардын айтышы боюнча ушул Сенегалда аябай меймандоз, боорукер, мындай жакшы адамдар деп сөздөрдү уккан болчумун. Ошондой эле болуп келатат, эч кандай агрессия деле жок экен. Сени жалаң гана жакшы көздөр менен карашат. Бул жакта эң көп мөмө жемиштер манго менен апельсин экен. Бардык жерде эле сатылат экен. Банандар анчалык деле көп өлчөмдө эмес экен. Сент-Луис шаарынан чыгып алдым. Азыр деген жол экөө бөлүнүп кеткен. Бул жака, анан бул жака. Бул жак болсо океандын жээги менен экен. Ал эми бул жак болсо мындай жол чоң экен. Бул деген ошол основной трасса окшойт. Дакарга чейин. Ал эми бул жак болсо айылдарды аралап, анан ал жакта эң негизгиси национальный парк бар экен. Мага ушул жол жакты. Бул жак караганда жакыныраак экен, бирок эми жолу кандай экен билбейт экенмин. Картадан дагы таштак жолдорду көрсөтүп турат. Бирок эмнеси болсо да ушул жак мага кызыктуураак болуп жатат. Азыр эле бул жерден жүзүмдүн согун алып көрүп жатам, аябай даамдуу экен. Суунун кампасын толтуруп, азыр жолумду кайра улап жатам.
Так. Картадан көрүп алайын. Кайсыл жакка кетиш керек? Бул кетет экен. Бул шаарчанын дагы ичине океан жакка кетет экен бул жол. Бул жака. Бактарактар жоголуп, баары ачылгандан кийин шамал өткө боло баштады. Бул жакта ушундай көл бар экен. Тигил жакта түркүн канаттуулар жүрөт. Капкара, ак пеликан деле бар экен. Азыр жакындатып көрсөтөм. Достор, бул болсо туз. Азыр эле бул жактан бутерброд алдым, нан менен жумуртка. Азыр бул шаарчадан чыгып туруп, обед убакыты салып калды. Азыр кирип магазинден муздак суу алып алыш керек. Saat 1:30 болуп калды. Түшкө тамактын убактысы.
Тиги жактан шаарчадан анда мындай алып алдым эле. Обедке ушундай сок. Бул болсо эртеменки аш тамагым. Мунун ичинде нан бар, толтура нан бар. Бул жакта дагы нан бар. Бул жакта болсо тоже нан бар. Ичинде жумурткасы менен. Сапарда эң негизгиси эле нан. Нан болсо эле алдыга карай жолуң улана берет. Вот азыр бул жерде деген тамактанып бүтүп туруп, жарым саатта эс алып, уйкум келсе уктап туруп, анан кайра жолумду улайм. Нуакшот дейм да. Дакарга чейин 170 километр калды. Азырынча ушундай маалыматтар. Мына аябай бул жер экен. Бул жакта чоң куштар учуп жүрөт. Аттарын деле билбейт экен, бирок жакшы эле чоң экен. Азыр эле бул жакта кыска жол бар экен картада. Кирип кетип атсам бул жактагылар айтты. Ал жактан кетпей эле кой, ал жак кум деп жол. Анан деген ошондой. Негизи алар бири-бирибизди тил боюнча түшүнгөн деле жокпуз, бирок мимикалар менен түшүндүк. Жалаң экин талаалар башталды бул жакта. Аба ырайы ошого жараша экен, аябай салкын. Жамгыр жаагандай эле сезилип жатат. Ашууларга бай аймак экен. Жаланган ашуулар. Алдыбызда дагы бир ашуу күтүп турат. Карагылачы. Элдердин көптүгү. Budak. Yemiş. Бардыгы сатыла турган жер окшойт, базар экен да булдакчы. Сави, капуста, айтор бар экен. Ne oldu bu?
аябай пробка. Так, бул жерден кечки тамакка бир нерсе алып алсам болчу да экен базардан. Кафешкадан тамак алып чыкканча азыр бул жакта деген жамгыр башталды. Азырынча катуу жаабайлы.